Каржы пирамидаларынын бир түрү катары Турак чай кооперативи да эсептелип жүрөт. Дегенмен кооперативтердин дарегине карата элдин арыз дооматтарын аяга токтобой келет. Алсак, Баткен облусунун тургуну Элмира Козубекова турак чайга болгон муктаждыгын чечүү үчүн биринчи Турак чай кооперативине кайрылган. Ал 2019-жылы 600 000 сомдон ашуун каражат төгүп, бүгүнкү күнгө чейин кайтара албай убара. Мен негизи 2019-жылы ушундай эле рекламалардан угуп баргам. Көбүнчө тез кабардан 2,5 миллионго деп келишим түзгөнбүз. 2,5 миллионго деп келишим түзүп, 620 000 акча төлөнгөн. Бүгүнкү күндө ошол акчанын 32%-тин 21% берилген, 6% калды. Ошол кайрылган кооперативтердин бири бул Первый жилищный кооператив, биринчи Турак чай деп. Күнгө чейин, азыркы күнгө чейин ошол сот аркылуу тергеп сурап жатышат, бирок акчабыз кайта элек. Өлкө боюнча жалпы 22 Турак чай кооперативине кылмыш иши козголгон, анда келтирилген зыяндын суммасы 1,3 миллиард сомдун тегерегинде. Ал эми каржылык пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 3 айда жалпы 54 кылмыш иши козголду. Мындан улам Ички иштер министрлиги жарандар эң көп арызданган каржы пирамидаларынын тизмесин жарыялады. Алар: Бишкек шаары боюнча Мега Инвест, Элиза үй буюмдары, Асыл айымдар, Финико, Five Винцасет Мейважмент жана Ок платформа каржы пирамидалары. Ош шаары боюнча Ордо Мурас каржы пирамидасы. Ысык көл облусу боюнча Аруке, Жүрөккө жүрөк жана Балыкчы ынтымагы каржы пирамидалары. Нарын облусу боюнча Мега Инвест жана Элиза үй буюмдары. Чүй облусу боюнча Алмаз авто каржы пирамидасы. Жалал Абад облусу боюнча Ансар Групп, Ихсан ЛТД Групп жана МПК коммерциялык эмес кооперативтери. Талас облусу боюнча Эл биримдик, Энвок жана Куэстро Ворд каржы пирамидалары. Ал эми бир гана Ордо Мурас Турак чай кооперативинин үстүнөн баягы жарандарга келтирген зыян толукталып берилгендиги үчүн тергөө иштери токтотулган. Ал эми калган кооперативтердин үстүнөн миллиондогон чыгымдар бар. Жарандардын көпчүлүгү берген акчасын бүгүнкү күнгө чейин кайтарып ала элек. Ал эми бул Турак чайын кооперативин түзгөн адамдар эртеге бүрсү күнү жазда күздө деп тилемизип келе жатат. Алардын көпчүлүгүн ушул соттук кароодо үй камагына сот тарабынан чыгарылып кеткен. Бул арада кооперативтерди көзөмөлдөп турууга жол ачкан мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Демилгечи Юстиция министрлиги сунушталып жаткан документте кооперативтердин мүчөлөрү боюнча маалымат алууга, каттоо жүргүзүүгө жол ачылат. Ошондой эле кооперативтердин акчаны максаттуу колдонуусу тескелип турат. Жана кооперативтер өздөрүн реклама кылып, кезек системасы эмес, мөөнөт коюу менен жүрүп, анын жыйынтыгында көпчүлүк жарандардын нараачылыктары келип, баягы уадаланган мөөнөттө аткарылбагандыктан болгондуктан 5-беренеде кооперативдин түзүү максатында кооперативге түшкөн каражаттар ошо кооператив максатына эле колдонулат. Андан башка чыгымдарга тыюу салынат деп атабыз. Кыргызстанда 6,5 миңдей кооператив бар. Алардын ичинен 162си Турак чай кооперативи болуп саналат. Учурда өлкөдө бул багыт боюнча мыйзам чара күчүндө турат. Мыйзам долбоору 2004-жылы иштелип чыккан. Буга байланыштуу юристтер мыйзам заман талабына ылайык жазылып чыгышы керек дешет. Бул боюнча мисалы кооперативтерде толук маалымат бербей атат. Эгерде толук маалымат бере турган болсо, мындай юридикалык калапсыздарга алып келбейт болчу да. Бул жерде да бир юридикалык коллапс, юридикалык хаос да бир болуп калып атат. Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында, Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинде, Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинде да көрсөтүлүп атат. Эгерде жарандардын ортосунда кандайдыр бир келишим боло турган болсо, бул соттук тартипте, жарандык тартипте ишке ашыш керек деп көрсөтүлөт. Ал эми жогоруда болуп аткан иш-аракеттерде бул жарандык тартипте сотко доо арыз менен кайрылып, келтирген чыгымдарыны, ошол эле мезгилде материалдык чыгымдарын, моралдык чыгымдарыны, акча каражаттарын дагы толугу менен пайщиктер кайтарып алса болот. Эске салсак, буга чейин Ихсан Турак чай кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмирзаева камакка алынган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Ихсан жарандарга 121,313,950 сомдук зыян келтирген. Бүгүнкү күндө аталган кооператив боюнча 875 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 410 материал сотто каралып жатат. 2022-жылы каржы пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 1052 кылмыш иши козголгон. Алмагүл Эркебай кызы, Жылыс Кадырбаева, Ош ТВ.